Журналист Дайырбек Орунбеков 2010-жылдагы Ош коогалаңына убактылуу өкмөттү айыптап жана Кадыржан Батыровдун качып кетишине Алмаз Атамбаевдин тиешеси болгон деп жазган макаласы үчүн соттолуп, президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 2 миллион сом моралдык чыгым төлөп, андан тышкары Кыргызстандагы маалымат каражаттарынан андан кечирим суроого милдеттендирилген. Жакында Орунбеков президенттен кечирим сурабай жатат деген негизи менен сот чечимин аткаруудан баш тартты деген беренеге такап, журналистке кылмыш иши козголгондугу белгилүү. Бул чубактын кунундай чубалган иш уланып, Дайырбек Орунбеков дагы өз укугун коргоп сотко кайрылган. Бирок анын арызы четке кагылгандыгы тууралуу Кыргыз Today жазып чыкты. Дайырбек Орунбеков аталган маалымат сайтына төмөндөгүдөй деген. Өткөн жылы Аламүдүн райондук соту президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын коргоп, мага карата 2 миллион сом моралдык чыгым талап кылган. Башкы прокурордун арызын толугу менен канааттандырган. Мен Аламүдүн рай сотунун чечиминен кийин Чүй облустук сотуна жокко чыгаруу боюнча арыз менен кайрылып, бирок облустук соту да күчүндө калтырылган. Жакында райондук жана облустук соттун чечимине каршы жогорку сотко кайрылдым. Бирок арыз берүү мөөнөтү өтүп кетиптир деп арызымды четке кагышты. Мен мыйзамда көрсөтүлгөн жана жол берилген беренелерди колдонуп, өтүп кеткен мөөнөтүн кайра калыбына келтирип берүү боюнча Аламүдүн райондук сотуна арыз жаздым. Мага 17 октябрда соттук отурумга чакыруу келди. Чакырууда соттук отурум 12 октябрда белгиленген экен. Мага 5 күн кечигип келди. Бүгүн 19 октябрда Аламүдүн райондук сотуна кабар алганы барсам, 7-12 октябрда соттук отурум болуп, менин арызымды четке кагыптыр. Мен муну конституциялык укуктарымды тепселеп жана соттук отурум эрежеси бузулган деп эсептейм. Мага кабар бербей өз алдынча чечим чыгарышкан. Мындайга жол берип, менин укуктарымды бузган сот Зульфия Сагитованын үстүнөн жогорку турган соттор кеңешине арыз жазам деген Орунбеков. Окуя кандай аяктайт аны мезгил көрсөтөт.